Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Алтынбек Калыкулов агабыз мынакей Москва жергесинде бүгүндөн баштап мекендештерди кабыл алууга даяр. Метро Некрасовкага жакын жерден мына ушул үйдө кабыл алат. Мына үйдө. Адрес: территория Эсент, зеленый зона 36. Мен местоположениени коюп койгон болом, туугандар. Описаниянын нарак бирактарда местоположение бар. Эгер жанагы кызсаңыздарчы, адрес ушуну терген болсоңуздар ушул жерге алып келет. Парковкалар эптеп мындай койгонго болот экен негизичи. Метродон бир 7 мүнөттө келсе болот. Мына арка жактан кирсе дагы болобу? Мына кыргыз дарбаза, мына кыргызча дарбаза бул жагы. 9-дан 9-га чейин кабыл алабыз дейт. Агабыздын кабыл ала тургандары мен эмне боюнча кабыл алып мен жазып алдым. Атактуу Абдурахман Таптын шагирти экен агабыз. Билесиздер, бул агабыз Кыргызстандан бир туугандарга жардам көргөзөт, Москвага жыл сайын келет. Анан Москвадан кийин дальше кетет, Якутияга чейинчи билесиздер, Москваларда талантеке тартып жүрдүле. Тамырчы, Костоправ, грыжа, астрихандроз, артроз, гонартроз, куяң, давление, бел оорусу, бут оорусу, баш оорусу, чыккан, сынган, ошого окшогон нерселерди бардыгын карай берет туугандарым. Келе бересиздер. Толко жазылып, запись менен келиңиздер. Андыктан группалар менен бөлүшүп койгоңуздар. Былтыры ушул келгенде көрүнгөндөр болгон болсо, кандай эффект болду? Ошондон жазып койгоңуздар, мен комментарий күтүп калам. Жүрүңүздөр. Бул эми бир өзүбүздүн кыргыздардын үйү экен да. Бул жерди ошол жазын кышын жанагы берип иштешет экен, мындай дача кылып колдонушат экен. Ушул боюнча дагы номерин мен коюп коеюн, эми бирөө жарым издегендер болсо, бир той өткөрөм дегендер болсо, кыргыз үйлөрү дагы бар эмесинерак да. Полный барбы? Полный бар, мына. Бул жакта бир комнатада карап атат. Метрого жакын жерде, метронун жанынан бир месте карап алыпсыз деп эле айттым келгендерчи. Күтүү залы эми нелерде күтүп отурсаңыздар болот келгендерчи. Нерден жүрүңүздөр, анда ичкери кирелик. Дачаны негизи келтире салыптыр өзүнүн кыргыздар. Жашашты билген адамдар экен деп калайынбы? Алтынбек ага, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы кылыпсыз, жакшы. Москваны унутпаң. Куветке кетип калсаңыз дагы, Жидеге кетип калсаңыз ама. Мына негизи Москвадан сизди көп сурайт эле, мен чындыгында тааныбайт экенмин. Бир Алтынбек деген аканы тарттык элек, ошо десем, жок, бул эмес дейт. Бар го жанагы дейт, келет го деп сурап калат да. Кош келипсиз. Рахмат. Шипа алсын келгендер, Кудай кааласа, себеп кылып дегенде, эл менен амандашып, сөзгө устасыз го, сиз кеңири сүйлөшүп жана кыла бересиз. Кандай карайсыз, кандай нелер менен карайсыз, кеңири? Эркин микрофон. Ассаламу алейкум, Москва шаарынын тургундары, жашоочулары. Мына бүгүн көпчүлүктүн суроолору боюнча ушул Москвага качан келесиңер, каякта жүрөсүңөр деген суроолор менен ушу 1 жыл дегенде кайрадан Москва шаарына келдик. Алла насип кылып, Кудайга шүгүр, ушул суроо бергендерге көбүнчө айтчубуз, Москвага, Кыргызбайга, каналдарга беребиз, ошол жактарда карап туруңуздар. Биз ошол жака бардыгы жарыя кылабыз дечи элек. Таныбагандарга мен аты-жөнүм Алтынбек Калыкулов, травматолог, ортопед, Костоправмын, элдик дарыгер. Тамырчы ушу ата кесип, мындайча айтканда, кыргыз тилинде айтканда ата кесип. Ушу жаштыгымдан бери ушул жумуш менен алекмин. Атам сыныкчы болгон, таятам таап болгон. Өзүм Бишкектеги Абдурахман Таптын колунда шакирт жүргөнмүн. 1 жыл 8 ай Москвадагы Юрий Репин орустун колунда шакирт жүргөнмүн, ударный техника боюнча. Ошо менен мына иштеп келе жатабыз. Россиянын 17-18 шаарын айланабыз. Азыр эми ушул Москва шаарындабыз. Москвадан баштадыңыз? Москвадан баштадым, азыр Москва шаары, андан кийин Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск болуп кете беребиз. Ютубуңуз барбы, реклама кылып коеюн. Сиз эми аны Иркутскке барсам, Иркутскке келдим, Самарага барсам, Самарага бардым деп чыгарып турасыз. Болсо көрүп аткандар подписка кылып коесуң, көрүп турсун. Барбы ютубуңуз? Биздин өзүбүздүн YouTube каналы бар, Алтынбек Калыкулов деп. Бизди тааныбагандар болсо, ошол YouTube каналга кирип, ошол жерден биздин иштерди кылып аткан иштерибизди бардыгын көрсө болот. Мен комментарий коюп койгон болом. Кирип, катталып байкап туруңуздар. Качан кетсе ошо айтып турат ошол жактан. Бизге ошо өзгөчө келгендер грыжа оорулары, баш оорулары, давлениясы барлар, белинде тузу барлар көбүнчө таксисттер келишет. Андан кийин ушу дом работницы үйдөгүлөр келишет, ушу пут ооругандар, путка суу көткөндөр. Ушул боюнча кишечный ооруларды биз жөн эле көрүп, тамыр кармап көрүп, дары жазып, консультация беребиз. Ошондой ушу 1 жылда 1 жолу келемин. Эми бардыгын шпалладан
Ушу бизге келгенде же болбосо башка бирөөгө барганда кандай болбосо да ушу Алладан шифа сурап барса ниетке жараша шифа табат. Ниет отургандар көп да, булар группадан эле көрүп келген окшойт, а? Булар ушу биз келгенде реклама кылганбыз, группаларга эле, ушул группаларга эле таратылып атат. Азыр эми мына сиздерге тартырып атабыз. Ооба, толку жазылып келиш керек экен сизге. Только жазылып келиш керек. Ушул номерлерибиз бар. Ушул номерлер аркылуу жазылып келсе болот. Агабызга эмне болуп тур ошондо? Кандай эмне көргөзөбүз азыр биякта? Бул акебиздинки тазый бедренный чыгып кеткен. Тазый бедренный деген жамбаш оорусу. Бул акебиз кулагансызбы, жыгылгансызбы? Ошондой оор жүк көтөрүп кулаганда тазый бедренный чыккан. Бул дегени омуртка сөөк бириккен жер. Азыр ошол жерине салдык. Андан кийин бул жерде кичине протрузия оорусу бар экен, ошону тазалап атабыз. Кандай оору жакшы эле болуп атабы? Сине өзгөрүү болдубу, шеф? Болуп атат. Жакшы эле сезиңизби өзүңүздү? Жакшы эле, Кудай кааласа. Сиз аны интернеттен көрүп келдиңиз да, элден угуп. Бул киши бизди күткөн Кыргызстандан. Сүйлөшүп, а? Биздин келишибизди Кыргызстандан күткөн, кийин группадан баргандан кийин келген. 1 айдан бери сени күтөм деди. 1 айдан бери күтөм. Ошо эме ким болсо да ушу шифа Алладан. Аял кишилер көрө бересизби? Аял кишилерди да Кишилерден көрөт. мусулмандын немеси де шариаттын жолу да кийимдин үстүндө көрөбүз. Ошондой эме Адамдарды Алла дең, а? келгенде Алла шифасын берсин. Ошо күйөөсү менен келгендер күйөөсү жанага кирип отурат, карап отурат. Шариаттын негизинде карайбыз. Шакиртиңиз да бар экен мына жерде. Шакирт да бар, Кудай буйрса бул бала да уже даяр. Машалла. Өзүнүн ордусуна Көрсөтүп кандай кылган шефти? Кылсызбы? Көптөн берисизби шеф менен кандай? Канча болду? 2 жыл. 2 жыл. Ондо уста болуп калыпсыз онда сиз да, бул жигит мени менен ушул 2 жылдан бери айланат. 2 жылдан бери бүт Россияларда айланып чыкты. Азыр эми Кудай буйрса ушу 1 айдан кийин менен бөлүнүп өзүнчө кетет. Машалла. Ошентип башка иштей баштайт уже. Кыскасы канча адам келседен кабыл алып, кабыл алабыз. Лишь бул Москваны бүтүрүшүбүз керек. Себеби дегенде биз башка шаарларда жүргөндө Москвада кыргыздар көп экен дагы. Качан келесиңер? кеткениңизден кийин билбей калдык эле дегендер көп болот. Билбей калдык, көрбөй калдык. Качан келесиңер деген суроолор көп. Канча ай болосу эми Москвада? Бул жерде биздин план боюнча 1 ай болобуз. 1 айдан жаңы жылга чейин болобуз. Жаңы жылдан кийин Санкт-Петербург шаарга кетебиз. Ошондой эми келгендерге бардыгы Алла шифасын берсин. Ошондой биз эч кандай уколдары бербейбиз. Чөп дарылары жасалган майларыбыз бар, ошо менен майлайбыз. Анан калган адамдарга дагы ушул өзгөчө ушул элдик мындай чөп дарылар жазабыз. Ошондой консультация беребиз. Мындайча айтканда медицина жагы эмес, элдик дарыгерлер жакка көбүрөөк басым жасайбыз. Ушул эми келсе, Кудай буйрса көрүнсө, бардыгы бизге келгендердин бардыгы Алла шифасын берсин. Көрүшүңүз канча болот сыр болсо мындай? Сыр эмеспи? Ушул эми көрүш ары айтып койсоңуз жакшы да. Ар кандай 1000 рубльден ушундай болуп атат айлана, ошондой айланасында ошондой диагностика коюп беребиз. Мындай келип эле жөн эле консультация алып кеткендер булар бекер. Жөн эле келип консультация алып эме кылсам болот деп сүйлөшүп отуруп кеткендер алар бекер. Анан лечение, диагноз коюп лечение кылсак акча алабыз. Ошондой. Ишиңиз ийгилик каалайбыз. Ооругандар байланышка чыгыңыздар. Келиңиздер, мына агаларыбыз 1 ай ушул жерде болот. Андайча каяк кетет, өзүнүн YouTube'унда айтып турат. Эжекеме бир сөз берип коюн. Алтынбек кош келипсиң. Алтынбекти биз 1 жылдан бери күтүп атабыз. Алтынбекке менин туугандарым дарыланып жакшы болуп кеткениге байланыштуу. Алтынбекти кел, Москвада сени элдер күтүп атат деп чакырып алдык. Мына 1 ай ушу мени тааныгандар болсо, ушу биздикинде 1 ай турат. Эгерде Алтынбек телефонду алып бош боло албай калса, мага дагы кайрылып, звонить этип, очередь алып келип үлгүрүп калыңыздар. 1 айда уже кетет. Өзүңүздөн көрүнүп атат деди. Өзүм да көрүнүп атам. Жакшы элесизби? Жолдошум көрүнүп атат, өзүм туугандарымды алдыртып алдым, туугандарым көрүп атат. Ооба, Кудайга шүгүр, 2 күндө эле результат болуп калды. Аллага шүгүр. Ооба, Алтынбекти бизге Алла бериптир. Ооба. Канча элдерге себепкер болуп атат. Пут ооруп, отуруп тура албай калгандар, бел кармап калгандар, коркпой келе берсин экен да, значит, да? Коркпой келише берсин баары. Ооба. Мен адрести да толук айтып коеюн келүүчүлөргө. Метро Некрасовкага келесиздер, поезддин алдынан чыгып 3-выходтан. 3-выходтан чыксаңыздар 3 остановка катар турат. Ошо 3-остановкадан сразу оңго бурулуп, бир 2 минут бассаңыздар, Недарубова деген 2 поликлиника бар. Ошо поликлиниканын артындагы эле жер тамдарга келсеңиздер, кирип келесиздер.
Эсенти зелени зона, дом 36. Эгерде машина менен келе турган болсоңуздар, метрого 5 мүнөт эле келсеңиздер болот. Жакшы, группалар менен таратып коюңуздар. Билбегендер билип алсын, мына издеп сурагандар көп экен да, бул адамдардычы керек экен Москвада, жок экен. Ошон үчүн ага айланып жүрөт. Кетет мындан арагы. Кайсы область десеңиздер ошол жака чейин барышат. Андыктан байланышып, связь алып туруңуздар. Каласаңыздар күтүп алыңыздар, каласаңыздар барганча адам топтоп туруңуздар. Жардам берелик, жакшы. Эч ким оорубасын, шифа таап кетиңиздер. Ошол. Кудай кааласа сизге Кудай Таала баягысын күчүн күч-кубат берген болсун, Кудай кааласа, элдер келип ушу дарыланып кетсин. Ооба. Көрүшкөнчө, ооба. Бизге келгендердин баардыгы Алла шифасын берсин. Машалла, рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.